Казакстан бир түндүктүн алдында 130дан ашык улуттун башын бириктирген ааламдагы эң көп улуттуу мамлекеттердин бири. Ар бир улут бул кереметтүү салтты, майрамдар, кызыктуу тарых жана өзгөчө адамдар. Өзүнүн түп тамырыңды билип, өзгө элдин маданиятын урматтоо, достук, жароокерликти жана тынчтыкты жайылтуу. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Бул Ресифо Френдшип көрсөтүүсү жана мен Алевтина Мадиярова. Биз сиздер менен Казакстанда жашаган ар улуттун маданияты менен каада салты тууралуу көбүрөөк билүү үчүн өлкөнү кыдырууну улантуудабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүз казак-орус маданияты тууралуу болмокчу. Биз укмуштуудай бийге күбө болуп шаңдуурларды тыңдамакчыбыз. Бирок эң башкысы биз жаш казак-орустардын казак-орус бектигин билдирип, ант берүү аземине катышабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө Раздолье тоонун лирикалык ырлар менен жигердүү бийлер. Астанадагы казак-орус жекшембилик мектебинин окуучуларынын концерти. Казакстандагы казак-орустардын жашоосу тууралуу баяндар. Көпчүлүк жаштар жайында облус аймагы боюнча же башка аймактарга 3-4 жолку тала жыйындарына барып катышышат. Биз жаш казак-орустардын ант берүү аземине күбө болобуз. Милости Божьей человеколюбец Бог, еси тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мындан тышкары дагы көп кызыктарды биле алабыз. Казак-орустардын тарыхы 16-кылымдан башталат. Бул негизинен Казакстандагы Сибир жана Жети суу казак-орустары. Алар расмий макамды алгачкы жолу 1682-жылы алышкан. Түрк сөзүнөн которгондо козак сөзү эркин адам дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө бул этностун өкүлдөрү дүйнөнүн 40тан ашуун мамлекеттеринде жашашат. Бизде Казакстанда казак-орустары Жети суу, Урал жана Сибирликтерге бөлүнүшөт. Бул качандыр бир убакта бир жолду тандап, өз каада салтын бекем сактоо менен биздин күнгө чейин жеткирген ар улуттагы элдердин бирикмеси экендигин түшүнүү маанилүү. Биздин өлкөдө казак-орустардын кайра жаралуусу өлкө эгемендик алгандан тарта башталган. Бирикме расмий түрдө 1997-жылдан бери катталган. Получили официальную регистрацию. Юстиция министрлигинен расмий катталып, 2 жыл ичинде Казакстан боюнча 20га жакын бөлүмдөрдү ачканбыз. Лет, наверное, зарегистрировали 12 филиалов по Казахстану. Бул Караганда, Көкчө Тоо, Түндүк Казакстан жана Павлодар облустарынын аймагында. Аскер расмий 1582-жылдын 5-айынын 6-сынан тартып башталат. Жылнамадагы маалымат боюнча Иван Грозный 4-чү Сибир хандыгын алгандыгына сыйлык катары Ермактын кошунуна падышалык кызматтагы кошун наамын ыйгарган. Мындай наам аскерге 1903-жылдын 5-айынын 6-сында жогорку буйруктун негизинде берилген. Муну менен ал Орусиядагы даражасынын чоңдугу боюнча 3-орундагы казак-орус аскери болуп калган. Падышачылык заманында эле казак-орустар Иртыш тарапта отурукташып, Петропавловск тилкесинде жашашкан. При Иртыше это Горькая линия была, Петропавловская были по границе. Омск жана Петропавловск облустарында андан кийин экинчи тилке Иртышта болгон. Бул Иртышка жакын жайгашкан Павлодар жана башка облустар менен аймактар. Андан кийин Көкчө Тоо, андан ары Сындык Тоо тарапка жылып, ошол жерлерде падыша заманында казак-орустардын кыштактары жайгашкан. Ошондон тартып эле казак-орустар бул жерлерде жашап калышкан. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө казак-орустар өз каада салты, улуттук кийимдери жана өзгөчө маданиятка ээ жана көп сандаган этно маданий бирикмелердин бири болуп саналат. Биздин Астана бөлүмү ассамблеянын мүчөсү болуп саналабыз. Казакстанда бүгүнкү күндө жакшы жашоо менен биздин маданиятыбызды жайылтууга эч кандай чектөөлөр жок. Запретов, в принципе, нету. Перевези меня, Дунюшка, Дунюшка, Дунюшка. При Союзе существует. Бирикмеде 12 зор тобу бар. 12 хоров, 4 из них. Алардын 4-өө элдик зор болуп саналат. Алар бардык республикалык иш-чараларга катышып келишет.
занятиях в воскресной школе. Жекшембилик мектепте балдар казак орустардын маданиятын, каада салтын үйрөнүп окушат. Бизге бүгүнкү күндө жаштар көп келүүдө. Казак орустардын катарына кирүү үчүн бул 7 суулук, сибирликче байкалдык бирикме болбосун, кандайдыр бир өзгөчө тек тамырга ээ болуунун кажети жок. Казак орус бул албетте канына сиңген нерсе. Биздин катарга теги казак орус болгон үчүн эле эмес, жан дүйнөсүнө биздин салттарыбыз жакын болгондугунан келип кошулушат. Мурда казак орустарга эч кандай тиешеси жок болгон адамдар дагы келип кошулган учурлар дагы болот. Это понравилось, по душе пришлось. Когда человек осознал... Биздин катарга кошулууну каалап келгендерге биз 1 жыл сыноо мөөнөтүн беребиз. Когда он, например, к нам приходит и пишет там желание свое заявление о вступлении, ему дается срок год походить как испытательный. Он ходит на все наши мероприятия, на все наши визит принимает. Алладан биздин баардык иш-чараларга катышып, мындай жашоого даярбы же жокпу чечиши керек. Анан 1 жыл ичинде ал өзү үчүн чечим кабыл алат. Сам принимает решение. Биз жолугушкан күнү Астанада окуу жылынын аякташына байланыштуу концерт болуп жаткан экен. Концертте жекшембилик мектептин окуучулары менен мугалимдери өнөрлөрүн көрсөтүшүп, ырырдап, бий бийлешип, шаңдуу майрам тартуулашты. Айрым окуучулардын шайырдыгы менен кумардылыгына караганда, алар келечекте чыныгы казак орустары болору көрүнүп турат. Биз үчүн жаш жигиттер казак орустардын бекемдигин билдирип, ант берүү аземине катышууга мүмкүндүк жаралды. Буга чейин баланы кичине кезинен тартып эле келечектеги чоң үй бүлөдө жашоого үйрөтүп тарбиялай башташат. Маданий баалуулуктардын негиздери бала төрөлгөндөн тартып эле үйрөтүлө баштайт. Наш, иже виси на небесе, да светится имя Твое, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Салтка ылайык ымыркайды төрөлгөндүн 40-күнү чокундуруу аземин өткөрүшөт. Даярдануунун маанилүү учуру болуп, балага чокундуруп ат коюучу ата-энесин тандоо болуп саналат. Бул жерде туугандык менен достук мамиле мааниге ээ эмес, Алладан ишенимдүү болушу шарт. Чокундуруучу атасы менен энесинин руханий баалуулуктары биринчи орунда турат. Алар балага өздөрүнүн баардык билгендерин үйрөтүүгө тийиш. Дагы бир жагдай, бала жашаган үйгө жакын жашап, көбүрөөк каттоого мүмкүнчүлүктөрү болууга тийиш. Алар Кудай алдында баланын руханий тарбиясы, сыйынуусу жана насихаттар үчүн жооптуу болушат. Бул туугандык же достук мамилелер эмес, бул чоң жоопкерчилик болуп саналат. Жөрөлгө учурунда ымыркайды зайтун майы менен чокундуруп, 3 жолу сууга жуундурушат. Бул каада учурунда суунун температурасы кандай болбосун, бала эч убакта сыркоолоп калбайт дешет. Кудайдын кулу Ярослав чокундурулууда. Аминь. 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 Бул бүтүндөй үй бүлө үчүн чоң иш-чара. Бул күнү чокундурган ата-энеси менен өз ата-энесине улумуун тарабынан болочоктугу казак орус кызы же уулун тарбиялоойнча кеп-кеңештер берилет. У казаков традиционно было сознание. Казак орустарда салт боюнча Кудайга ишенүү биринчи орунда. На первом месте. Экинчи орунда эл үчүн кызмат өтөө жана өзүнүн жашоосу үчүнчү орунда турган. Имели девиз. Мындан улам Кудайга ишенүү, өмүрүңдү мамлекетке арноо, Веру. намысыңды эч кимге бербөө деген уран сакталып калган. Честникам. Үйгө кайтып келгенде ымыркайдын керебетине улуттук буюмдардын бирин, мисалга камчыны коюп коюшкан. Эгерде бала ага кызыгып кармаласа, демек бул жакшы жашан катары бааланган. Ымыркай аны көрүп ыйлап же таптакыр көңүл бурбаса, ата-энесине баланы катуу кармоо сунушталган. Для казака с самого раннего детства. Казак орус үчүн бала кезинен тартып 3 нерсе маанилүү. Важно 3 вещи. Это надежная семья.
Это вера. Бул бекем үй бүлө ата мекенге ишеним жана кызмат кылган ишине берилгендик. Ымыркай өз үй бүлөсүнүн каада салттарын эрте түшүнүп үйрөнүшү үчүн үй дубалдарына көп учурда улуттук кийимдер менен курал жарактар илинип коюлат. Ал эми чокундурган ата-энеси мейманга келишип, чоңоюп келе жаткан балага чыккан теги менен анын мааниси тууралуу айтып берип турушат. У казаков, наверное, как и у всех народов. Башка улуттар сыяктуу эле казак-орустарда руханий тууганчылык каны менен бир туугандыктан жогору турат. Вот, а если кровное родство еще и на духовном... Ал эми экөө бирдей болсо, бул чоң күчкө ээ. Анда эң негизги өзгөчө салт болгон казак-орустарга кирүүдөгү антка кайрылсак, аны өткөрүү үчүн атайын жаш курак белгиленген эмес, мырзалар убакыт келгенин өздөрү мерчемдеп чечим кабыл алышат. Бирок азыркы күндө бул мөөнөт көбүнчө бала 1-класстын босогосун аттаган учурга дал келет. Сегодня у нас обряд. Бүгүн бизде өзгөчө жөрөлгө болот. Биз жаш казак уулубузга балбырак шым кийгизип, биринчи жолу ээрге отургузабыз. Готовили вот такие шаровары красивые. Ага мындай кооз шым тандап койгонбуз. Ал мындан тартып чыныгы казак-орус сыяктуу кийинип жүрмөкчү. Мындай кийимди кийип жүрүү чоң сыймык болуп эсептелет. Ар кайсы аймактардагы казак-орустар түрдөңдөгү чачылуу шымдарды кийишет. Мисалы, Жетисуу казак-орустардыкы кызгылт, кубандыктардыкы туурасы 4-5 сантиметрдеги кызыл түстө болуп, баш кийиминин жээгинин өңүнө дал келүүгө тийиш. Бул бүтүндөй үй бүлө үчүн жоопкерчиликтүү окуя. Теперь у нас будет казачий кадет. Эми ал чыныгы казак-орус уулу болуп калат. Будет учиться. А старший брат... Улагасага жардам берип тарбияламакчы. Жаш Дмитрий үчүн бүгүндөн тартып аскердик даярдыктар менен жигитовка башталмакчы. И ко всему этому... Мен ага азыр кылыч белек кылам. Ал муну менен ата мекенин коргомокчу. Подарил шашку, с которой он будет защищать свое отечество. Так, держи. Ата мекенге, казак-орустарга жана православ динине кызмат кылам. Азыркы күндө мына ушундай кийим кийип жана жогорку наамдарды тагынып жүргөндөр дагы качандыр бир убакта мындай ант берүү аз менен өтүшкөн. Жаш бала үчүн бул өтө чоң жөрөлгө. Ал дароо 5 жашка чоңоюп, эр жете түшкөндөй болду. Кичине бала үчүн биринчи жолу атка минип, колуна кылыч алып, камчы менен атты чаптыруу бул кызыктуу окуя. Бул күндө алар өмүр бою эстеп калышат. Атка отургузуу жөрөлгөсүн атаманга гана ишенип беришет. Ал баланы куттуктап, келечекке акыл насаатын айтып, кеңештерин берет. Бүгүн биз жаш кадетти отургузуп жатабыз. Ал буга татыктуу деп ишенем. Ага ден соолук каалайм жана баатыр болушун тилейм. Люба кадету! Люба! 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 Белгилей кетсек, атаман сөзү түрк тилинен которгондо элдин атасы деген маанини билдирет. Балким жаш кадет Митя кандайдыр бир убакта жогорку наамга ээ болор. Бирок бул үчүн олуттуу даярдыктар керек. Эми мектеп программасынан тышкары ал жөнөкөй эмес илим казак болууну дагы үйрөнмөкчү. Атамандар болсо жаштарды казак-орустарга киргизет. Бул бирикмеге казак-орустардын каада салтында чоңойгон эле адам эмес, бардык каалоочулар кире алышат. Бул кооз маданияттын бир бөлүгү болууну каалагандар этникалык тегине карабастан ага кошулуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жаңы келген кишиге өз чечиминин бекемдигин сыноо үчүн 1 жыл убакыт берилет. Бул мөөнөт ичинде анын чечими бекем болсо, анда ал ант берет. Мындай жөрөлгө чиркөөдө өткөрүлөт. Жаш казак ант бергенден кийин поптун батасын жана атамандары менен улумуун өкүлдөрүнүн кеп кеңешин алат. Богу дали присягу, так что с Богом, браты. Казак-орустарга жаңы кирген адамды алдыда аскери спорттук жыйындар, камчы менен кылычты башкаруу боюнча көп сааттык машыгуулар жана ат үстүндөгү жигитовка күтөт. Бирок мындан тышкары казак-орустар муукамдуу урлар менен шаңдуу бийлерден дагы турат. Раздолье хору буга ачык мисал боло алат. Бул топ шаардагы бардык майрамдык иш-чаралардын сыйлуу конокторунун катарында. Буга таң калбай эле коюу керек. Анткени алар чындыгында эле укмуштуудай обон созуп ырдашат.
калемпирге көңүл бурсаңыздар, мырзалардын кийген кийимдери жоопкерчиликке ыңгайлашкан болсо, айымдардыкы романтикалуу келет. Бул жерде бүйүрмө юбка менен бели кыналган кофтаны көрүп жатасыздар. Мындай кийимди Дон жана Кубаньда жашаган казак-орус кыздары кие турган. Алар кийимдерин албетте өз колдору менен тигип кийишчү. Байыртадан бери эле казак-орустун аялы биринчи кезекте үй кожойкеси, үй бүлөлүк очоктун коргоочусу болуп саналган. Ал кийим тигип, тамак жасап жана үйдү ирээттүү кармоо менен жолдошун дайыма ысык самоор менен тосуп алган. Казак-орустардын ашканасы ар кайсы элдердин тамактарынан чогулганбы? Ооба, казак-орустардын жеке өздөрүнө гана таандык даам жок. Бизде негизи фаршталган калемпир, чүчпара сыяктуу эле баарына таанымал тамактар жасалат. Казак аялдары нукура чарбаны кармаганы менен өзгөчөлүү. Мунун бардыгын кожойкелер өз бакчаларында өстүрүшкөн болушу керек. Бардыгы жаңы жана табигый жактан таза болушу мааниге. Биз азыр калемпир ышталсын үчүн мына минтип коюп коебуз. Калемпирди жасаганды бардыгы эле билет да деп ойлоп жаткандар, бул таптакыр башкача жасаларын байкашса керек. Отко уштап бышырган тамак эң даамдуу болот. Бул рецепт боюнча жасалган тамак жашылчалардын көптүгү жана коорма алдын ала даярдалганы менен айырмалуу. Кээде майда тууралган жашылчалар калемпирдин ичине фарштын алдына салынат. Бул укмуштуудай жыт берип, тамактын даамдуу болушун камсыздайт. Бир аз туздап алабыз. Эч кандай татымалдарды кошуунун кереги жок. Бардыгы табигый болушу керек. Демек сиздер тамак аштардын даамы нукура болушун жактырат экенсиздер да. Бардыгы өз бакчаңда өскөн болсо, албетте даамдуу болот. Калемпир дагы өз бакчаңызда өскөнбү? Ооба. Меш менен бакчада алектенүүдөн тышкары мыкты кожойке жакшы тиге билиши дагы керек. Анткени зарыл болгон өңдөгү балбыракшымдар бардык эле дүкөндө сатылбайт эмеспи? Негизи казак-орустардын коомунда мырзалар үстөмдүк кылышабы? Башкача айтканда эркектер аскер иштери менен, аялдар болсо дайыма үй жумуштары менен алек. Албетте, аялдар балдарды тарбиялап, тамак бышырып, үйдө отурушу керек. Бул бизде ата-бабалардан калган каныбыз менен кошо берилсе керек. Казак орусу үчүн үй бүлө эң маанилүү. Дал ушул үй бүлө түрдүү турмуштук кырдаалдарда таяныч болот. Кыздарга тарбия берүү энесинин мойнуна жүктөлгөн. Кыз бала кичинесинен тартып үйдү таза кармап, тез жана даамдуу тамактарды бышырганга жана албетте кийим тиккенге үйрөтүлөт. Байыркы мезгилде үй так ортосунан экиге бөлүнүп, аялдар балдары менен экинчи бөлүгүндө эркектер жашай турган. Казак-орустарга киргизилген соң уул бала үйдүн айымдарга тиешелүү бөлүгүнөн атасы тарапка өтө турган. Ошондон тартып атасы анын тарбиясы менен алектенчү. Үй бүлөдө бардыгынын көп баласы боло турган. Апамдын энеси 12, ал эми атамдын атасы 6 баланы тарбиялачу. Бардык чоң энелер таң заардан турушуп, камыр журуп, бүтүндөй үй бүлөгө нан бышырышчу. Үй бүлө чоң болгондуктан бардык аялдар мындай чоң казанга тамак бышырышат экен. Мен силерге суктанып турам. Мен дагы ушундай өзүмдүн бакчам, очогум, самоорум болушун каалайт элем. Азыр кайнайт, 20 мүнөт буша турса даяр болот. Кандай керемет, анда оон созуп, ырдап жиберербиз. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полночи. Хватит. До самой мне снова детство подари. Коротко. Молодец. Эми казактарда ырсыз болбойт эмеспи? Биздин тамагыбыз даяр болду. Бардыгын дасторконго чакырууга убакыт келди. Биз болсо сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз менен коштошууга мезгил жетти. Бир түндүктө ар түрдүү улуттар ынтымакта жашаган өлкөнү андан ары кыдырууну улантабыз. Ар бир улуттун өзүнүн каада салты, маданияты бар. Демек бизди алдыда кызыктуу таанышуулар, шаңдуу майрамдар жана жаңы сырлар күтүп турат. Бул тынчтыктын, биримдиктин жана ынтымактын сырлары. Кийинки жолугушууларга чейин саламатта туруңуздар.